Орусияда мигранттардын балдары мектепке бара албай калабы? Ооба, эгер орус тилин билүү жөндөмүн текшерген тесттен өтпөй калса же регистрациясы жок болсо дагы 1-сентябрдан мектепке бара албайт. Бир ай мурда Рособорнадзор тарабынан жарыяланган статистикалык маалымат менен бөлүшкөнчө кетели. 1762 мигрант окуучу тестке катышууга ниетин билдирсе, анын ичинен 3035 документтерин кайра кайтарып алган жана болгону 44 окуучу тестке катышкан. Анын ичинен 17 окуучу тесттин суроолоруна канааттандырарлык жооп бере албай тесттен кулап калса, 27 окуучу гана босого балдан өткөн. Андан бери бир ай өттү. Окуу жылынын ачылышына болгону бир ай калды. Ошондой болсо да бул цифра көп деле өзгөргөн жок. Ушул учурда Кыргызстандын 113 миң жараны реестрде. Алардын 30% жаш балдар экендиги айтылган. Эске сала кетсек, Орусияда 2024 жылдын декабрь айынан күчүнө кирген жаңы мыйзам талаптарына ылайык мигранттардын балдары мектеп бала бакчаларга барышы үчүн өздөрүнүн дагы, ата-энесинин дагы документтери толук легалдуу болушу керек. Ушул учурда көпчүлүк мигранттар жаңы мыйзам талаптарын толук өздөштүрө элек. Улам бир документин толуктаса, экинчисинин мөөнөтү өтүп, иштен айдалып, ОВМге барса кезек жетпей, айтор өздөрүн легалдаштыра албай жаткан учурда балдарынын мектебин ойлогонго алардын чамасы жетпей жатат. Расмий маалыматта 113 миң Кыргызстандын жараны реестрге кирген. Алардын 30% жаш балдар. Көпчүлүк ата-энелер балдарын регистрацияга коюш керектигинен, тесттен өткөрүш керектигинен кабары жок же ошол учур келе берсин деп өздөрүн жоошутуу менен убара. Кыргызстандын башталгыч билим берүү министрлиги мигранттарды колдоо максатында алардын балдарын онлайн окутууга даяр экендигин билдирди. Баарыбызга маалым, пандемия учурунда бул тажрыйба жакшы натыйжа көрсөткөн. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Онлайн окутуу албетте жакшы, бирок кандай натыйжа берет? Бардык аракет ата-эненин, мамлекеттин да бардык аракети балдардын жакшы тарбиясы, мыкты билим алуусуна багытталат эмеспи? Демек, бала үчүн ата-энесинин жанында болуп онлайн окуган жакшыбы же чоң ата чоң энесинин туугандарынын колунда болуп өзүнүн мекенинде офлайн окуган жакшыбы? Тандоо өзүңүздө болсун. Сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жазганча кетиңиз. Баса, эгер сиз Кыргызстанга Россиядан же Кыргызстандан Россияга кандайдыр бир жакан жүктөрдү, документтерди тез арада жеткиргиңиз келсе, анда биздин өнөктөшүбүз Асман Экспресске кайрылсаңыздар болот. Алардын номерлери төмөндө белгиленген. Кайрылыңыздар, ишенимдүү кызмат көрсөтүшөт. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 миң рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.